Министрлер кабинети социалдык салыктын жүгүн азайтты. Бирок азырынча муну олуттуу жеңилди деп айтууга болбойт. Ошону менен социалдык төлөмдөрдүн жалпы суммасы 40%га кыскарганы менен салык алынуучу айлыктын суммасы 2 эседен ашык жогорулады. Салыктын саны эмес, сапаты маанилүү. Салык жүгү жеңилдесе, ишкерлер ачык иштейт. Ишкерлер көп Кыргызстанда. Көп адамдар иштеткен кишилер бар. Алар официалдуу иштебеген үчүн жабык жүрүшөт окшойт да, менин оюмча. Кыргызстандык ишкерлердин 80% социалдык салыктарды жогору деп эсептерин иликтөөлөр көрсөткөн. Бул көмүскө экономикага шарт түзөт. Бул мындай айтканда бир мамлекет деп аталдык, Кыргызстан өлкөсүбүз мамлекет деп аталдык, ортого бир жалпы көйгөйлөргө бир акча чогултуп атабыз. Ошону колдонгон адам башкаларга толук отчет бериш керек тыйынына чейин. Мен силерден чогулткан акчаны мына буга колдондум деп, мына толук отчет берип коюш керек болгон ошол. Капитал командасы алдыда социалдык салык темасына сереп салат. Аны мен Айдана Шабыкеева алып барам, биз менен болуңуз. Кыргызстанда салык системасында маанилүү өзгөрүүлөр болду. Өкмөт иш берүүчүлөр үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин төмөндөттү. Бул олуттуу жеңилдик. Бирок киреше салыгынын жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасына таасир этүүчү орточо айлык эмгек акыны эсептөөнүн жаңы эрежелери пайда болду. Жаңы өзгөрүүлөр иш берүүчүлөр жана кызматкерлер үчүн эмнени билдирерин кесиптешим Назгүл Мурат чечмелеп берет. Буга чейин камсыздандыруу төгүмдөрүнүн ставкасынын жалпы көлөмү 27,25% түзгөн. Анын ичинен 17,25% жумуш берүүчү, ал эми 10% болсо жумушчу өзү төлөп келген. Буга кошумча жумушчу тарабынан 10% киреше салыгы төлөнөт. Ошону менен кыргызстандыктар тапкан айлык кирешесинин жалпысынан 37,25% өлчөмүндө салык төлөп келишкен. Жаңы өзгөрүүлөргө ылайык жалпы социалдык төлөмдөрдүн суммасы 40%дан ашуун кыскарды. Иш берүүчү тарабынан төлөнүп келген камсыздандыруу төгүмдөрү 17,25%дан 2,25%га кыскарды. Ал эми жумушчу тарабынан төлөнүүчү 10%дык камсыздандыруу төлөмү жана 10%дык киреше салыгы өзгөрүүсүз калды. Ошону менен эми кыргызстандыктар тапкан айлык кирешесинен 37,25%-дын ордуна 22,25% салык төлөшөт. Бирок ошол эле маалда айлыктын орточо базасы жана андан салыктарды саноо системасы дагы өзгөрдү. Мурда социалдык төлөмдөрдү минималдуу айлык акыдан төлөөгө мүмкүн болчу. Анын көлөмү мисалы Бишкек шаарында 12.234 сом деп эсептелген. Мындай айтканда иш берүүчү менен жумушчу эң аз дегенде 4,5 сом социалдык салыктарды төлөп келген. Эми болсо социалдык төлөмдөр орточо айлык акыдан саналат. Анын суммасы азыр Бишкекте 30.749 сомду түзөт. Демек Бишкек шаарындагы жумушчулар эми эң аз дегенде 6.900 сом социалдык салыктарды төлөшү керек болот. Ошону менен социалдык төлөмдөрдүн жалпы суммасы 40%га кыскарганы менен салык алынуучу айлыктын суммасы 2 эседен ашык жогорулады. Бир караганда салыктар кыскаргандай көрүнгөнү менен деталдуу эсептөөгө келгенде жаңы өзгөрүүлөр салык төлөөчүлөрдүн жашоосун жеңилдеткен жок. Дагы бир маанилүү өзгөрүү — министрлер кабинети айлык акыны нактылай төлөм менен жүргүзүүгө тыюу салды. Эми баардык төлөмдөр банк эсепке которуу аркылуу жүргүзүлөт. Социалдык салыктардын оордугунан кыргызстандыктардын көбү айлык акыны конверт менен алат. Демек, бул өзгөрүү бизнес үчүн дагы бир баш оору болууда. Бирок экинчи жагынан алганда бул көмүскө экономиканын көрсөткүчүн азайтууга багытталган чара болушу мүмкүн. Бирок ал үчүн өкмөт мындан дагы кескин салык реформаларына баруусу зарыл. Мамлекеттин эмне себептен мынтип атат, анткени көбү көмүскөгө кетип калып атат, көрсөтпөй атат деп ошондой кадамга барып жатат. Анан мен депутат катары буга кандай өзүм сунуштарымды берген, ал жерде айып пулдарды өтө чоң кылып салган да. Эгер ишкер, жумушчу ушул нерселерди кылбаса, анда 5 эсе, 10 эсе ошол төлөбөгөн сумманын айлыгын айып пул катары төлөш керек деп биз ошону азайттык, айттык жок дегенде бир жыл, 2 жыл көндүрүш керек. Анткени бул дисциплина, адамдар түшүнөт, бирок буга убакыт керек. Дароо эле биз азыр чоң айып пулду салсак, бул болгону коррупцияга айланат же фирманын банкротствосуна айланат да. Эки сценарий тең бизге туура келбейт деген сунуштар болгон.
Кыргызстанда чынында көмүскө экономиканын көрсөткүчү ар кандай эсептөөлөр боюнча 40%-дан 60%га чейин деп айтылат. Чындыгында көптөгөн ишкерлер акчасын конверт менен, жумушчуларга айлыгын конверт менен беришет, андан тышкары патент системасын дагы колдонушат. Азыр болсо өкмөт мына ошол көмүскө экономиканы ачыкка чыгарабыз деп аракет кылып социалдык салыктар боюнча реформаларды баштап атышат. Бул албетте өтө зарыл нерсе. Бирок бул бир жүргүзгөн иш эле туура болуп калат дегенге кепилдик жок да. Сиз айткандай аны иштетип көрүп, байкап көрүп, анан балким эгер ылайыгы келсе салык жүгүн мындан да азайтууга баары туура болот. Салык эми негизинен бул коомдун ичиндеги келишимдик документ. Бул ошол эле салыкты төлөгөн ишкерлер, жумушчулар менен ошол салыкты чогултуп, аны мамлекеттин керек жарагына жумшаган мамлекеттин ортосундагы кандайдыр бир келишимдик документ. Ал эми кандай гана келишим болбосун биз билебиз, ишеним болбогон жерде келишим дагы иштебейт да. Андыктан ишеним эмнеге негизделет? Ишеним алды менен ачык айкындуулукка негизделет. Мынакей 2 жыл болуп калды окшойт. Ошол эле мамлекеттик бюджет деген эң маанилүү биздин документ азыр сыр документ деп, мисалы үчүн ачык чыгарылбай калды. Мурда мисалы үчүн ошол эле Каржы министрлигинин сайтына кирип, каалаган адам ошол бюджет менен таанышуу мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок азыр буну дагы мындай сыр деп жаап коюшту. Эгер жарандар ошол салык түрүндө төлөп аткан акчасы кайда кетип атканын, кандай жумшалып атканын, андан салык төлөөчүлөргө эмне пайда болуп атканын билбесе, сезбесе, анда салыктарды төлөгүсү келбегендигинин да себеби ушунда болуп атат да. Алды менен мына ушул транспаrenттүүлүк маселесин дагы көтөрүү зарыл го дейм. Туура суроо берип атасыз. Ишеним бар жерде иш жүрөт, мамиле жакшы болот. Эл салык төлөп аткандан кийин албетте мамлекет, бийлик, президентибиз баш болуп ар бир тыйынына отчет бериш керек. Эми финансы министрлиги салыштырмалуу ачык иштейт бизде, сайтында көптөгөн маалыматтар бар. Бирок азыр көптөгөн имараттар, көптөгөн акчалар ошол президенттин башкармалыгы жагына бюджетке өтүп кетти. Ошол эле пансионаттар, алар мүмкүн бир жакшы ниет менен кылды, тез-тез кыймылдайлы, тез-тез оңдой турган нерсесин оңдойлу, бирок эми аны башкарган кишилер деле бул адамдар болгондуктан ушундай тобокелчилик бар. Мүмкүн коррупция болуп кетет, мүмкүн анча-мынча акча оңго солго кетип калат деген коркунучтар болгондуктан албетте ачыктык болуш керек. Бюджетке келген ар бир тыйын боюнча мамлекет, бийлик элге толук отчет бериш керек. Эми кайсы бир сырлуу статьялар бар, ал коопсуздукка тиешелүү, мүмкүн аскери чыгашалар, мүмкүн улуттук коопсуздукка тиешелүү чыгашалар, бирок андан тышкаркысынын баарын тыйынма-тыйын албетте мамлекет отчет бериш керек элине. Аны бир анализдеп чыгыш керек, эл канча акча төлөдү, канча пайызына мамлекет толук ачык отчетторду берди, бербеген тарабына албетте биз толугу менен депутат катары дагы биз аткаруучу бийликтен отчет сурашыбыз керек. Мамлекеттик бюджет бул элдин акчасы, бул аксиома. Муну далилдеп, муну бир мындай негиздеп да кереги жок да. Бирок ошол эле маалда тилекке каршы бизге окшогон көбүрөөк авторитардык системага кытаган өлкөлөрдө мамлекеттин бюджети бул бир жеке адамдын жеке чөнтөгүндөй каралып калат да. Керек болсо ошол эле мамлекеттин акчасы кайда жумшалып атат, эмнеге мамлекеттик бюджеттин эсебинен тигил же бул чыгымдар болуп атат, эмне үчүн бул нерсе алынып атат деген сыяктуу маселелерди көтөргөн журналисттер болобу, коомдук активисттер болобу, аларга мындай кээде асылышат да. Бирөөнүн чөнтөгү менен эмне жумушуң бар дегендейчи. Ошондуктан байгыл коомдо дагы мамлекеттик бюджет бул жеке кимдир бирөөнүн чөнтөгү эмес, бул элдин акчасы жана ал элдин зарылчылыгына иштеши керек деген түшүнүк болмоюн, мындай айтканда ошол салыктан түшкөн акчанын ээси так аныкталмайын, ошол салыктардан кыйып өткүсү келген, аны төлөбөй койгусу келген жарандар дагы тындагы саны көп болот болуш керек да.
мисал үчүн кандайдыр бир ар кандай эл аралык беттештерди же болбосо олимпиадада жеңип келген спортчуларга деле мамлекеттик бюджеттин эсебинен ыйгарылган сыйлыктарды дагы ошол президенттин атынан же болбосо өкмөт башчынын атынан же тигил бул чиновниктин атынан деп мындай жеке адамга ыйгарып коюп атпайбызбы? Демек элде дагы түшүнүк болбой атат. Салык бул элдин акчасы жана ал элдин анын ичинде менин кызыкчылыгым үчүн иштейт деген. Бюджет бул жалпы элдин коомдун акчасы, ал боюнча толук отчет берилиш керек. Анан ар бир адамдын эгер адам ошака салык төлөп атса, ошол боюнча бир үн катканга акысы бар албетте. Журналисттер болсо албетте андан беш бетер акысы бар. Мамлекет болгону толук отчет берип коюш керек. Анан мамлекеттик бийликте иштеген адамдар мындай чоң мүмкүн полномочиялары бар, ар кандай. Ошол акчаны каалагандай колдонгонго алар мындай айтканда андан 5 эсе 10 эсе толук ачык болуш керек. Мына мен мынча айлык алып атам, мына болгон оокатым ушул, ар бир тыйыныңарды мына момундай колдондум деп отчет берсе, албетте анда ар кандай бир божомолдор дейбизби, ар кандай нерселер болбойт да, ишеним пайда болот. Эми өнүккөн өлкөлөр ошентип иштейт. Алар толугу менен ар бир тыйынына чейин отчет бергенге даяр. Ал жерге бийликке келген адам болгону ошол акчаны туура колдонгонун элге түшүндүрүп берет. Эл аны андан ары же колдойт, же колдобойт, ушундай айтканда. Биз деле өнүккөн өлкө болгубуз келсек, ошондой система менен иштешибиз керек. Башка жол жок. Бул мындай айтканда бир мамлекет деп аталдык, Кыргызстан өлкөсүбүз мамлекет деп аталдык, ортого бир жалпы көйгөйлөргө бир акча чогултуп атабыз. Ошону колдонгон адам башкаларга толук отчет бериш керек тыйынына чейин. Мен силерден чогулткан акчаны мына буга колдондум деп, мына толук отчет берип коюш керек болгон ошол. Кыргызстандын мындан бир канча жыл мурун жүргүзүлгөн сурамжылоолор ишкерлердин басымдуу көпчүлүгү, тактап айтканда 80% социалдык салыктарды жогору деп эсептерин айтышкан. Дүйнөлүк банк тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгы дал ушул социалдык салыктардын оор болушу бизнести көмүскөгө түртөөрүн көрсөткөн эле. Мамлекет дайым эле көбүрөөк салык жыйноого кызыктар. Бирок Кыргызстанда салык көлөмү канча азайса, мамлекеттик казынага түшкөн киреше ошончо көбөйгөнүн көрсөткөн мисал бар. Мындан 12 жыл мурун Кыргызстандын IT тармагы башка бизнес сыяктуу көмүскөдө болгон. Демек мамлекеттик казынага түшкөн турган салыктар дагы кыйыр кетип турган. 2011 Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркы боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Анда IT компанияларды көмүскөдөн чыгаруу максатында жеңилдетилген салык режими каралган. Мыйзамга ылайык киреше салыгы 10%дан 5%га жана социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү 27,25%дан 12%га чейин төмөндөтүлгөн. Жыйынтыгында иш берүүчү менен жумушчу биригип 37,25%дын ордуна 17% салык төлөп калган. Демек, социалдык салык жүгү IT компаниялар үчүн дээрлик 55%га кыскарган. Жыйынтыгында казынага төлөнгөн салыктар кем дегенде 55%га кыскарышы керек болчу. Бирок жагдай тескеринче өнүккөн. Жакында эле дал ушундай жеңилдиктер креативдүү экономика тармагында иш жүргүзгөн компанияларга берилди. Анын жыйынтыгына сереп салуу азырынча эртелик кылат. Бирок буга чейин жеңилдиктер тигүү тармагында иштеген компанияларга берилген болчу. Жыйынтыгында салыктык жеңилдиктерди колдонуп, өз өндүрүшүн кеңейтип, жаңы базарларды багынткан тигүү компаниялары пайда болду. Биз 2008 жылы партнерубуз менен баштаганбыз бул жумушту. Максатыбыз өзүбүз сыртта мигрант болуп көп жыл иштегенден улам мекенде бир иш жасаш максат болгон. Мен Россияда иштеп жүрдүм, Казакстанда иштеп жүрдүм мигрант болуп. Биз партнерубуз менен ошол текстиль тармакта соода кылчубуз. Андан ошол өзү соода кылып аткан эле буюмдарды өзүбүз өндүрөбүз деген чечим менен ошол тармакка кирдик да. Биринчи баштаганда 4 машинка менен баштадым. 4 машинка менен баштап, бүгүн 2000 кишиге чейин
жумуш ордун түзөбүз. Кантип чоңойткондун туура жолун таптык деп айтсам болот. Биз туруктуу жумушчу издедик. Биринчиден туруктуу жумушчу, жумушсуздук болгон жерде туруктуу жумушчу болот деп, жумушсуздук кайсы жерде өйдө болгон болсо ошол жерге ишкана ачтык. Ошол жерде бизди жакшы тосуп алышып, колдоп, жакшы жумушту аткарып бергендиктен улам чоңоюуга, жакшы кеңейүүгө жакшы мүмкүнчүлүк болду бизде. Мисалы үчүн бул жакта, мисалы аэропорттон, шаардан 80 километр алыс жакта жумушсуздук бар. Ошол элдер, жумушсуз отурган элдерге жумуш түзүп, шарт түзүп, ошолор менен иштешкенге аракеттенип, ошол күнгө келдик. 1 жыл башта садик ачтык. Ал биз садик ачкан айылда анын тарыхында садик болбоптур. Бүгүнкү күнү да жок болчу. Ошол элге садик ачып, ошол эле учурда биздин жумушчуларыбызга дагы ошол муктаждык болгондуктан биз садик ачтык. Бул ырахатты мен башта көргөн эмес экенмин, мен биринчи жолу көрдүм. Ниет кылдым, мен ар бир жылы ар бирден садик ачайын деген максат койдум. Кыргызстанда 76% балдар садикке барбайт экен. Ошол буюрса, биз ушул кадамды буюрса жаңы таштадык. Башка ишкерлерге дагы сунуштайм. Ар бир ишкер бирден садик кура турган болсо, буюрса бул көрсөткүчтү ылдый түшүрсөк болот да. Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Кыргызстанды 3кө бөлүп карап көрсөк болот. Бири туризм, бири IT тармагында көрүшөт, бири мен айтам өндүрүш тармагында. Бул алдыңкы 10 жылда текстилде, 10 жыл эмес, андан кийин дагы. Мен алдыңкы 10 жылда дегеним, жаңы иш баштай тургандар дагы бул тармакта коркпой баштаса болот. 2020-жылдары Министерство экономиканын айткан сөзүнө караганда, эң өзүн тез актай турган бизнестердин бири бул текстил. Өзүн 2 жылда актайт. Ошон үчүн бул тармак биздин сыртка кеткен мигранттарыбызды токтотконго чоң жардам берет. Ошол эле учурда үй бүлөнү бакканга, башка кылганга бул тармак бизге аябай ыңгайлуу, жакшы. Себеби биздин жайгашкан жерибиз дагы бир жагыбыз кошуна Кытай, ошол эле учурда Өзбекстан, Россияга сата турган болсок, аябай чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргызстан бүгүнкү күнү Россиянын 6% гана камсыздайт. Швейный производство менен. Анын дагы өйдөгө көтөрө турган болсок, чоң алыска кетпей эле ошол өзүбүздөн эле сатсак мүмкүнчүлүк бар. Ишкерлер көп Кыргызстанда. Көп адамдар иштеткен кишилер бар. Алар баягы официалдуу иштебеген үчүн жабык жүрүшөт окшойт да, менин оюмча. Биз баштан эле ачыкпыз. Эгерде жабык болгон болсоң, ал баягы адамдын өздөрүнө ыңгайлуу болушу мүмкүн, бирок анда маалыматтан да жабыксың, анда сатууда дагы мына ошол биздин ачык болгондугубуздун бир чети сырттан келген коноктор бизге келип, кенен келип көрүп кеткендигинен улам сөзсүз бирөө издеген болсо бизди сунушташат да. Биз үчүн конкуренттер бул Өзбекстан, Кытай, Турция. Негизи кыргыздар биз биригишибиз керек. Биз качан бириккенибизде гана биз күчтүү болобуз. Ошон үчүн биз бириккендигибиз үчүн бизде чоң заказдар келип бизге киргенге мүмкүнчүлүк алат. Эгерде биз ар кайсы жерде ар кандай кичинекей ишкана менен жүргөн болсок, анда бизде көп чоң кардарлар келбейт. Бүгүнкү күнү кыргыз ишкерлеринин көйгөйлөрү башкаруу. Чоңойбой аткандыгынын негизин көйгөйү да ушул. Көпчүлүк ишкерлер чоңой албай аткандын көйгөйү ушул. Баягы бөтөлкөнүн башындагы капкагындай болуп, ошол ишкер негиздөөчү өзү туруп алган учурлар көп. Ошондон улам бул бизнестер чоңойбой атат. Себеби бүгүнкү күндөгү жаштар чыгып келатат. Булар үчүн подход башкача болуш керек. Буларга мамиле башкача болуш керек. Буларга эркиндик керек. Айткым келген нерсе, биз башкарууну бир аз өзгөртүп жаштарга беришибиз керек.
мына ошондо булардын көз карашы дүйнөгө бүгүнкү күндөгү сатууга болгон мамиле дагы бүгүн өзгөрдү. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка экономика, бизнес жаңылыктардан биз менен кабар алыңыз. Ишиңизге ийгилик.